3 Аскар Акаевич теги Акаев президенттин колдоосу менен ал Илимпоз биз сунушту киргизгенде Бишкекский научно-исследовательский институт травматология ортопедия, Бишкек травматология ортопедия илим изилдөө институты ошону түзүп 2004 жылы 3 уюм, бул Минздрав, бердемне турат, мэр город ошол убакта Керимкулов, Мамытов, Минздрав, Виталий Мамытович, министр. Анан шаардык кеңештин төрагасы Кыдыралиев үчөө моундай соглашенияга кол коюшуп, үчөө учредитель болуп кирип, ошол больницаны Бишкекский центр травматология деп жазаган. Бул билесиздер, Москвада анан Примерия деген ат кошулган. Себеби Москвада Склифосовский деген институт бар. Питерде институт Жинализа деген бар. Ушундай бул мэрге карайт. Бул Горздравка да баш ийбейт, Минздравка да баш ийбейт. Себеп дегенде шаарда жанагындай кырсык болуп калса, ар кандай техногенный, авария, пожар, массовый жанагындай драки революция болду го, көрдүңүз го. Канча революция болду бизде, канча 300-төн 500-төн адамдар түшүп атты. Ошондо ушундай нерсе мэрге керек экен. Анткени шаардын коопсуздугу үчүн, шаардын саламаттылыгы үчүн мэр мындай нерсеге жооп берет экен. Ошон үчүн биз Примерия деп ушуну түзгөнбүз. Ылдамдык оперативный болот да. Ылдам мэр буну көзөмөлдөп туруш керек. Мэр каржылап туруш керек. Керимкулов ошондо койгондо, мэр болуп турганда, жок, ал экинчиси коюлганым, экинчи дайындалганым. Керимкулов ушундай иштеп турганда, бул бизге керектүү жарыктыктардын бардыгын бюджеттен Город кеңеш аркылуу бөлүп туруп алып берип турчу. Жылына 10-20 миллион сомго чейин жана бизге кетип аткан импланттарды сатып берип турчу. Ошо гаражандар үчүн, шаардыктар үчүн деп. Ошондой идея менен бул илимий нени түзгөнбүз. Ал жерде илим болгондон кийин илимий бөлүм болот. Ординатура, аспирантура деген болот. Анан кийин барып жанагы илимий кандидаттык кеңеш ачтык. Илимий докторлук кеңеш ачтык. Мына ошентип бул борбор жөнөкөй эле больницадан чоң илимий мекемеге айланып кетти. Айланды. Себеп дегенде могу 17 жылда 67 илимдин кандидаты, илимдин кандидаты доктор жакталды. Биздин илимий борбордо. Бул жерде 130тан ашык жаңы ачылыштар болду. Жанагы патент на изобретение деп коет. Научно-авторские права. Анан бул дүйнөлүк ортопедияга кошкон биздин салымыбыз болуп эсептелет. Андан тышкары 900дөн ашык илимий макалалар жарыяланды. Андан тышкары биз ушул Бишкекский деп мунун деңгээлин көтөрүп 8 жолу Евразийский конгресс ортопедов травматологдорду өткөрдүк. Европа менен Азиянын башын коштук. Анын 4-өө биздин көлдө болду. Калгандары чет өлкөдө болду. Бирок бунун автору, идеясы ушу биздин илимий борбор болду. Ошонун башында албетте мен турдум. Мени акыркы эмнеде Казанда болгондо, Россияда. Эми автор биздин Кыргызстан, Ысык-Көл, Бенитсте болгондон кийин деп мени ошол жерден Евро-Азиялык конгресстин ардактуу президенти деп шайлап коюшту. Бул анткени сиз авторсуз. А так бул конгресс кайсы мамлекетте өтсө, ошол мамлекеттин уюштурган адамы ошо президент болуп эсептелет. Италияда болду, Римде. 124 врач барды ошол жака, учуп бардык самолет менен. Бишкектен Италияда, Римде болду. 124 киши болду. Байке 2 самолет менен учуп бардык. Италиянстар буну бүт каржылоону мойнуна алып, өздөрү өткөрдү. Италиянын травматолог, ортопедтери, спонсорлор ошо италиялыктар. Анан Казанда болду. Анан кийин Астанада болуп, акыркысы Турцияда болмок, пандемия болбой калды да. Мындан тышкары биз 3 съезд өткөрдүк, травматолог, ортопед. Чет элдик нелердин катышуусу менен 500га жакын адамдарды кошуп. Мына биздин илимий борбордун деңгээли чыгып, мына берде илимий, мына берде мен апа эмнем отурат, коллегам отурат, туруп турат. Мага не даст соврать. Жылына илимдин кандидаттары чыгып атты, докторлору чыгып атты, изобретениялар чыгып атты. Биз илимий өзүбүздүн продукция боюнча алдыңкы орунга чыктык. Бир жылдары биз биринчи орундарды эч кимге бербей турган убакыттар келди да, илимий продукциялар боюнча. Бул эмнени билдирет? Бул илим бар жерде практикалык медицинада өсүш өнүгүү болот. Илим жок жерде застой. Биз кадимки эле райондук, областтык, же болбосо бир шаардык ооруканага айланып калабыз. Ошондой эле деңгээлде болчук. Ошондой оорукананы биз илимий деңгээлге чыгарып, мунун баары элге арнаган, мамлекетке арнаган иш болду. Дагы бир нерсе айтып коеюн сизге. 17 жылдын ичинде 200
240 000, 220 000 адамга операция жасалыптыр биздин борбордо. 171 000 адамга амбулаторлук жардам бериптир. Ошонун баарын кошкондо 400 000 адам биздин илимий борбордон өтүптүр. Жардам алган. Мурун врачтардын баары жөнөкөй эле болсо, бүгүн ар бир бөлүмдөрдө 2ден 3төн 4төн илимдин кандидаттары иштеп атат. Ар бир кээ бир бөлүмдөрдө илимдин докторлору, профессорлор иштеп атат бүгүнкү күндө. Биздин публикацияларыбыз чет өлкөлөрдө жарыяланып атат. Мындан тышкары эң негизгиси биз 20дан ашык илимий мекемелер менен келишим түздүк. Жанагы Россиядагы 10 илимий институттар менен Украина, Белоруссия, Казакстан, коңшулар Кытай, Турция, Япония, Корея менен келишимдер түздүк. Баягы орусча айтканда обмен опыты. Биздин коллегалар алар бизге келет. Эми илимий ушундай чоң чөйрөгө чыгып, биздин балдар барып америкалык, мисалы биз азыр Америка Академия ортопедия Американын мүчөсүмүн. Мен менен кошоп несколько ортопедтер, биз бүткүл дүйнөлүк 99-жылы биз бүткүл дүйнөлүк ортопедтердин уюмуна, ассоциациясына кирдик. Андан тышкары мен өзүм команда менен биз Европейский федерация травматологов деген бар, ортопед, ошолор мүчөсү болдук. И жана башка көп. Эми билесиз, биздин ушул ийгиликтердин баары жетишкендикке жараша, өзүңүз билесиз, бул мындан 3 жыл мурун мени Россиянын академия кылып, жанагындай тайный голосование добуш менен 3 этап менен ошол жактан шайлашты. Кыргызстандан академик болдук. Бул айтып атпайбы, бул жетишет. Не болду, членкор болду, академик болду, тиги болду, эми жетет дейм, болду, эми кетсин деп атат. Айланайын. Мунун баары илимий иш да. Илимий иш да. Бул киши мен азыр келсе бетин айтат элем. Сизди бүгүнкү күнгө чейин эч ким тааныбачы. Хот хирург болсоңуз дагы. Бүгүн сиз, конечно, сиз атаңыз чыгып атат, таанылып атасыз, себеп дегенде сиз азыр министрсиз. Сизге далай деген адамдар ар кандай аттарды коюп атат. Ошон үчүн биз болсо өзүбүздүн эмгегибиз менен, ишибиз менен, кылган эмгегибиз менен элге кызматыбызды кылып атабыз. Байке. Мен азыр көп сүйлөбөйүн, эми башкаларга да сөз берейин. Эмнеден чатак чыкты? Жанагы Катардан бир илимий борбор түзөбүз дегенден чыгып атат. Чатак мындай. Чатак бул кишинин аты азыркы күнү бүт жерде айтылып атат, патологический врун, лжец деп. Патологический. Мен бетин айтам аны. Бүт эл айтып атат. Айланайын, бир сөзүндө чындык жок. Сүйлөгөн сөзүн баары жалган. Эми мен айтты, менчиктеп алып турду. Мен кантип менчиктеп алам? Бул мамлекеттик да. Мамлекетти кайтар дейт. Мамлекетти. Кээде менчиктеп алган учурлар бар. Жок. Андай жок. Кээ бир жерде. Кагазда бир жазылган, чындыгында башкача болгон. Андай эмес. Анткени жыл сайын счетный палата текшерет. Жыл сайын прокуратура текшерет. Надзор деген бар да, прокурорский. Жыл сайын аудиторлор текшерет. Биз мамлекеттен акча алып атабыз да. Мен кантип менчиктеп алам муну? Менчик эмес, мен ал жерде берди мыктагы менин менчигим эмес. Эми билесизби, бул илимий мекемеде өзүнүн илимий чөйрөсү болот, илимий коому болот, ученый илимий кеңеш деген болот. Жанагы ар бир операцияны, оор операцияны илимий кеңешке салып туруп, консулинг кылып туруп, академиктер, профессорлор, жанагы мен айткан, бизде азыр 40 илимдин кандидаты, 5 илимдин доктору, 1 академик, 1 член корреспондент ортого салып туруп, ошону больнойду консилиум чыгарып, анан кийин операция кылабыз. Бул илимий даражага, илимий деңгээлге көтөрдүк да. Анан кийин эми жөн эле жерден баягы жеке менчик кылып алыптыр. Анан таластыктардын баарын келип алып, мына келип 100 киши отурат, келип туруп эле, ай, силер таластык бердин басып алыпсыңар, деди, санитардан баштап директорго чейин таластык экенсиң деп. Канча адам иштейт таластан? Мен сизге айтып берейин. Эми таластыктар санитардан баштап неге чейин дейт. Деги директорго чейин дейт. Азыр менде 72 медсестранын орду вакансия. Айланай, мен тандап алат бекем, ана талассаң сен ким келсе да, хот Африкадан келсе дагы мен жумушка алам. Медсестра жетишпей атат, айлык аз. 92 санитардын орду вакансия экен. Санитардын орду. Адамдар келбей атат. Адамдар келбей атса мен анан кантип анан бул сөздү мен ошону айтат. Врачтар боюнча бөлүм башы 17 бөлүм башчы бар экен. Ошонун 3-өө гана таластык экен. Анан экөөүн мага чейин бөлүм башчы болгон, алар дагы эле иштеп атат. Бирөөнүн былтыр Раматолов Шүкүрбаев деген жакшы хирургубуз кайтыш болуп кетти. Анан кандидатына, анын ордуна ошол бөлүмдө иштеген, ошол жерде иштеген. Медицина илимдеринин доктору, доцент, эми жалгыз кандидат наука экен, ошону мен ошол жерге бөлүм башчы койдум. Ошол таластык экен. Катар жөнүндө айтсаңар. Анан
мен койгон кадрлардан байке экөөсү чүйдөн, экөөсү нарындан, экөөсү оштон, баткенден, көлдөн экини коюп турдум. Баягы бөлүм башчы болуп, анан кайдагы талаштык болот. Талаштардын саны процент менен алганда где-то бир 6% эле экенбиз. Ошол бөлүмдү бизде азыр 9 штат болсо, 900 штат болсо, ошонун бир 750 занимаем. Ошо 750-нүн ашып кетсе 5 гана проценти, 6% талаштыктар. Анан кайык талаштыктар да болот. Эми трайбализм, мени трайбалист деп атат. Өзү трайбалист. Шаарда 60 мекеме бар экен. Байке. 60 эмне? Мекеме, медициналык мекеме бар экен шаарда, Бишкекте. Ошонун 60 мекеменин 5-өө гана талаштык экен да. Болгон экен. Талаштык. Анын бул эмне кылды? Бул барган жердин баарын айтып жүрөт. Буну элде айтып атат. Мен талаштыктардын баарын кетирем, мен талаштыктарды жайлайм дейт. Биринчи Узакбаевди алат. Жалдагы жанагы мени детский больницанын Ахмадиевдин директорун. Экинчи Талант Рыскуловичтин Өмүрбеков деген профессор, блестящий профессор, жанагы балдардын аномалия ички органдарын жасап жүргөн 3-чү больницанын детскийнин главврачын алат. 3-чү кардиология институтунун директорун алат. 4-чү Сиз каяктан болосуз? Таластан. 4-чү Алимов деген 9-чу поликлиниканын жанагы директор поликлиника Алимов Ашимов Алим да. Аны чакырып айтыптыр. Өгүн өзүнүн жакын досу экен, сенден эшкен, группалаш экен, сен кетесиң деп тур. Айтыптыр, мен эмне кетем? Сен талаштысың, ошон үчүн мен кетип атам. Мен талаштардын баарын кетирем деп. Мен азыр жалгыз мен калдым талаштан. 60 мекемеден. Буну трайбалистпи же мен трайбалистпин? Өзүңөр чечкиле ошону. Талдап алгыла. Кичине башка адамдар да сүйлөсүн анда. Сиз эмне үчүн эмне болуп кетти? Күзүндө болду, окуя? Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Мага бияка чакырганды айтты эле кыздар, сиздин кыздарыңыз го дейм. Очундуу проблема бар азыр саламаттык сактоо системасында эмне болуп атканын. Ошону талкуулайлы депчи. Анан кийин моундай келип туруп, азыр министр жок, жооп бере албайт. Бирок өзүнүн иш аракеттери менен көрсөтүп атат бардыгын. Мен ойлодум эле азыр неметкенде пикир алмашканда ошо бир жакшы Сиз үлгүрдүңүзбү пикир алышканга жана келгенде? Жок. Мен мындай сүйлөшкөндө эмне? Ал мен жыйынтыгы жок. Ал өзү